Салам жаштар. Кутман күн достор. Ар бир декабрдын аягында дүйнө жаңы башталыш деп дүрбөлөңгө түшөт. Баарыбыз жылдын акыры жакындаганда жаңы жылда жаңы адам болом деп чечим чыгарабыз. Бирөө спорт залга катталат, бирөө жаңы китеп окуй баштайт. Айрымдар келе жаткан жылы менин жылым болот деп өзүнө убада берет. Биздин телефон, социалдык тармактар өзүңдү жакшырт, максатыңа жет, өзүңө ишен деген ураандарга толуп кетет. Бирок жыл башталып, бир нече жума өткөндөн кийин көпчүлүгү баягы эле акыбалына кайтып келет. Эмне үчүн мындай болот деп ойлойсуз? Мунун түпкүрүндө жөн эле эрк жетишсиздик эмес, тереңирээк суроо жатат. Эмне үчүн биз дайыма өзүбүздү өзүбүзгө далилдөөгө аракет кылабыз? Эмне үчүн ийгиликке жетүү, жакшыраак көрүнүү же башкалардан айырмалануу биздин маанилүү экенибизди көрсөтө турган өлчөм болуп калган? Бүгүнкү дүйнө бизге ушуну үйрөтөт. Өзүңдү өзүң жарат, ким экениңди аныкта, эч кимге көз каранды болбо. Сен ким болгуң келсе, ошол бол деген уран абдан жагымдуу кылат. Бирок чыныгы жашоодо бул философия чарчатат. Анткени өзүңдү ар дайым далилдеп турушуң керек. Өз баалуулугуңду өзүң түзүшүң керек. Эгер ийгиликке жетсең баалуусуң. Эгер ийгилик жок болсо өзүңдөн күмөн санай баштайсың. Биздин маданият инсандуулукту же ким экендигиңдин түзүүнүн жолун ийгилик, статус, көрүнүш аркылуу берет. Эгер сен жетишкен, таанылган, бааланган адам болсоң, анда сен баалуусуң. Бирок чындыгында бул нерсенин баардыгы өзүңдү жоготууга алып барат. Себеби ар бир жолу жетишпей калганда сен өзүңдү жоготкондой болосуң. Ошол себептен биз жыл сайын жаңы башталыш издеп, жаңы максат коюп, жаңыча жашоого убада беребиз. Бирок ичибиздеги боштук ошо ойдон кала берет. Балким суроо мындай болушу керек. Жаңы жылда сен эмне кылгың келет эмес, ким сага баа берет, ким сени аныктайт деген суроо болушу керек. Себеби кимдин үнү сага маанилүү болсо, ошол сенин ким экениңди аныктайт. Бул жылы максаттардан мурда бир аз токтоп ойлонуп көрөлү. Биз ким болуп жатабыз жана эмне үчүн өзүбүздү улам өзгөртүүгө мажбур экенибизди сезебиз. Балким өзүбүздү жараткан, бизди сүйгөн бирөө буга чейин эле бизге ысым берип койгондур. Жаңы жыл жөн гана жаңы адам болуу эмес, чындап өзүңдү табуу мүмкүнчүлүгү болушу мүмкүн. Биз жашап жаткан замандын эң күчтүү урааны бул өзүң менен бол, ичиңдеги үнгө кулак сал, өзүңдү тап деген ураандар. Бул сөздөр сырттан караганда эркиндикти, күчтү жана чыгармачылыкты чагылдырат. Бирок чыныгы жашоодо бул ой чарчоону, түйшүктү жана башаламандыкты жаратат. Анткени адам өзүнүн ким экендигин өзү аныктай албайт. Ар бирибизге сырттан, бизди абдан жакшы билген тараптын аныктамасы керек болот. Мурдагы коомдордо адамдын ким экени анын үй бүлөсү, уруусу, коомдогу орду менен аныкталчу. Мисалы, сенин тегиң кандай, атаң ким, элге кандай кызмат кылып жатасың деген суроолор маанилүү болгон. Ал эми азыр болсо, сен ким болгуң келсе, ошол бол дейт. Бул бир караганда абдан кооз угулат. Бирок ошол эле убакта абдан оор жүк болуп калат. Себеби ким экенимди эч ким эмес, мен өзүм аныкташым керек деген ой адамды тынымсыз салыштырууга, өзүн далилдөөгө түртөт. Биз азыр экспрессивдүү индивидуализм деген доордо жашайбыз. Ар ким өзүн көрсөтүп, өзүн уникалдуулугун далилдөөгө аракет кылат. Социалдык тармактарда ар ким өзүн көрсөтөт. Фильтрлер менен өзүн жакшыраак көрсөткүсү келет. Анткени дүйнө сенин сырткы ийгилигиңе карап баа берет. Ошентип биз өзүбүз болобуз деп жатып, чындыгында элдин алдында кемчиликсиз көрүнөм деген ойго кул болуп калабыз. Биз чыныгы өзүбүз эмес, эл жактырган версиябызга айланабыз. Бир жаш кыз мындай деген экен: мен дайыма өзгөрүп турам. Бирде менин стилим башка, бирде көз карашым. Өзүмдү таап жатам деп ойлочумун, бирок чындыгында мен өзүмдү жоготуп жатат экенмин. Бул биздин муундун сүрөттөмөсү. Биз өзүбүздү табабыз деп жатып, улам башка бет кап кийип, чыныгы жүзүбүздү жоготобуз. Мунун себеби жөнөкөй. Адам өзү үчүн өзү маңыз боло албайт. Биз өзүбүздү өзүбүзгө таянып аныктай албайбыз. Бизге сырттан бизди сүйгөн, туруктуу жана туура ою бар кимдир бирөөнүн көз карашы керек. Биз ким экенибизди билүү үчүн бир гана көзгө жетишсиз. Бизге көңүл буруп, ат коюп баа берген үн керек. Ошол үн кимдики болот? Коомдунбу, катталуучулардынбы, ата-энеңдикиби, досторбу же өзүңдүн ички сезимиңби? Бул суроонун жообу маанилүү. Анткени кимдин үнү сага маанилүү болсо, сен ошого кул болосуң. Эгер коомду угуп жашасаң, анын пикирине көз каранды болосуң. Эгер өзүңдүн ички сезимиңди угуп жашасаң, анда сен ошол өзгөрмөлүү сезимдердин кулу болосуң. Балким, адамга чыныгы тынчтык, чыныгы инсандуулук бул өзүңдөн эмес, тескери сени сүйгөн, туруктуу жана ишенимдүү бир кимдир бирөөдөн келиши мүмкүн. Ар бир адамдын жүрөгүндө мен киммин деген суроо жашайт. Бирок бул суроо жөн гана философия эмес, жашоонун өзөгү. Биздин ким экенибизди бирөө сөзсүз аныктап турат. Кимдир бирөөнүн үнү, кимдир бирөөнүн баасы, кимдир бирөөнүн көз карашы бизге өз ордубузду көрсөтөт. Кээ бирөөлөр үчүн бул үн ата-эненин үнү. Сен мыкты бол, элден калба. Башкалар үчүн коом, соц барактагы катталуучулар же достор. Сен кызыктуу бол, белгилүү бол, популярдуу бол. Кээде бул үн өзүбүздүн ички дүйнөбүздөн чыгат.
Сен баарынан ашып түшүшүң керек, антпесе баалуу эмессиң. Ар бирибиз өз ордубузду табуу үчүн ушул үндөрдүн арасынан бирин тандайбыз. Бирок алардын эч бири тынчтык бере албайт. Анткени алардын сүйүүсү жана баасы шарттуу. Эгер сен жакшы окусаң, ийгиликке жетсең, элге жагымдуу болсоң, сени макташат. Бирок бир күнү чарчап, артта калсаң, ошол эле адамдар унчукпай калат. Ошондо жүрөгүңдө боштук пайда болот. Демек мен жетишпей калганда менин баам жокпу деп ойлойсуң. Биз ушул суроодон качуу үчүн кайрадан аракет кылабыз. Кайрадан далилдейбиз. Ошентип бул чексиз айлампага айланат. Ыйык жазууда мындай деген сөз бар. Ал өзүнүн койлорун атынан чакырат. Кымбаттуу угарман, бул сөздөрдүн терең мааниси бар. Демек чыныгы устат, чыныгы жаратуучу ар бирибизди өз атыбыз менен билет. Ал менин ийгилигим, же кемчилигим аркылуу эмес, жөн гана өзүнүн сүйүүсү аркылуу чакырат. Бул сүйүү шартсыз, бул ысым туруктуу. Кээ бирөөлөр үчүн кой деген сөз начар угулат. Мен өзүмдүн жолумду билем, мага жетекчи керек эмес дешет. Бирок ойлонуп көрсөң, жашоодо канча жолу туура эмес чечим чыгарып анан өкүнгөнсүң. Канча жолу мен билем деп ишенип, анан кайра эле баштапкы абалга кайтып келгенсиң. Мунун өзү эле бизге багыт керек экенин көрсөтүп турат. Бирок жөн гана жетекчи эмес, бизди абдан жакшы билген кимдир бирөө керек. Бул Ыйса. Ал сени баарынан мурда, баарынан терең билет. Ал сенин атыңды билет. Ал сени эл унутканда да унутпайт. Башкалар баа бербегенде да сен баалуусуң деп айтат. Бүгүн өзүңө мага бааны ким берет? Кимдин үнү менин жүрөгүмдү башкарат? Коомбу? Досторумбу? Менин өзүмдүн өзгөрмөлүү сезимдеримби? Же мени сүйгөн жана эч качан өзгөрбөгөн жараткандын үнү башкарабы деген суроолорду берип көр. Эгер сен бул суроолорго өзүңдү алдабастан чынчылдык менен жооп берсең, анда сен эркиндикке бир кадам жасайсың. Себеби ким сени атап жатса, ошол сенин ким экениңди аныктайт. Ыйса мындай деген: мен жакшы кайтаруучумун, мен өзүмдүн койлорумду билем. Кымбаттуу угарман, бул жөн гана сөз эмес. Бул жашоонун эң терең чындыгы. Ар бир адам мен киммин, менин баам кайдан чыгат деген суроону көп берет. Ал эми Ыйса ушул суроого жооп катары: мен сени чакырам, мен сенин ким экениңди билем дейт. Адам дүйнөдөн өзүнүн ысымын, ордун, баасын издеп чарчайт. Бирөө жумушу аркылуу өзүн аныктайт, бирөө сүйүүсү аркылуу, дагы бирөө жетишкендиктери аркылуу. Бирок булардын баары убактылуу. Эгер жумушуң бүтсө, ийгилигиң токтосо, же сени сүйгөн адам алыстап кетсе, сен да жоголуп кеткендей болосуң. Ошондуктан мындай инсандуулукту аныктоо эч качан туруктуу болбойт. Ыйса бизге башка жолду сунуштайт. Ал мен сени жакшы көргөндүктөн чакырам дейт. Ал сүйүүсүн далилдөө үчүн жөн гана сөз менен эмес, иш менен айкаш-чыгашта өмүрүн берип көрсөттү. Ал сени өз ысымың менен чакырып, баасын өз каны менен төлөгөн. Бул ысым сенин аракетиңе эмес, анын ырайымына негизделет. Бир жаш кыздын баяны ушуга эле окшош. Ал дайыма мен өзүмдү таап жатам деп ар түрдүү иштерге аралашып, ар кимдин пикирин угуп жашаган. Бирок жүрөгүнүн терегинде тынчтык жок болчу. Бир күнү ал бирөө менен сүйлөшүп жатып мындай деген экен: менин жашоом бир колоданын карталары сыяктуу. Мен үстүмдөгү карта бул окуу, анын астындагы карьера, андан кийин сүйүү, достор, ден соолук. Ал эми Ыйса болсо ошол колоданын ичинде бар, бирок эч качан үстүндө эмес деген экен. Анан аны угуп жаткан акылман адам жылмайып: анда сенин көйгөйүң ушул турбайбы? Ыйса жөн гана карта эмес, колоданын өзү болуш керек деген. Ошол учурдан тартып Ыйса бул жашоонун бир бөлүгү эмес, анын борбору экендигин түшүндү. Эгерде Ыйса борбордо болсо, калган нерселер өз ордун табат. Ыйса сени чакырып жатат. Мен сенин ысымыңдан билем, сен мага таандыксың дейт. Ал сенин кемчилигиңден уялбайт, сенин өткөн тарыхыңдан качпайт. Ал сени жакшы болуп калсаң эмес, жаратылганың үчүн сүйөт. Муну түшүнгөнүңдө гана жүрөгүң тынчтыкка толот. Себеби эми сен ким экениңди башкаларга далилдээнин кажети жок. Сен жөн гана анын сүйүүсүнөн улам ким экениңди биле аласың. Чынында биз көп учурда жашообузду карталардын колодасына окшоштурабыз. Үстүңкү карта жумуш, андан кийин үй бүлө, достор, хобби, ден соолук, акча. Ал эми Ыйса ошолордун биринде орто катмарда. Бирок ал жөн гана бир карта болууга макул эмес. Ал бүт колоданын негизи болушу керек. Себеби эгер Ыйса борбордо турса, калганын баары өз ордун табат. Ыйсанын өмүрүн карасаң, ал өзүнүн кадыр баркы үчүн күрөшкөн эмес. Ал элдин мактоосуна муктаж болгон эмес. Филиппиликтерге жазылган катта 2-бөлүмүндө кул кейпин кийип, адамга окшош болуп, сырткы көрүнүшү боюнча адамдай болуп, өзүн өзү басынтты. Өлгөнгө чейин, айкаш-чыгашта өлгөнгө чейин тил алчак болуп, өзүн басынтты деп айтылат. Ал өзүнүн ким экендигин билгендиктен, аны эч кимге далилдөөгө мажбур эмес болчу. Мына ушул чыныгы эркиндик. Эгер сенин инсандуулугуң Исада болсо, анда сенин бааң өзгөрбөйт. Эл мактаса дагы, сын айтса дагы, ийгилик болсо дагы, болбосо дагы, сенин баалуулугуң өзгөрбөйт. Ошол бойдон калат. Себеби ал нерсе сенин ишиң эмес, ал берген ысымга байланыштуу. Ошондо сен өз жашооңду тынчтык менен уланта аласың, кымбаттуу угарман. Бул дүйнө сага көбүрөөк жаса, көбүрөөк жетиш, көбүрөөк далилде деп кыйкырып турат. Бирок Исанын үнү такыр башкача. Эмгек кылсаң да, эс алсаң да сен меникисиң. Бул сөздөр адамдын ички чарчоосун айыктырат.
жаңы жыл жакындап жатат. Ар ким өзүнө максат коюп, бул жылы мен мыкты болом деп ойлонушат. Бирок балким эң чоң максат өзүңдү өзгөртүү эмес, Ыйсаны борборго коюу. Анткени ошол убакта гана өзгөрүү чындап болот. Сырттан эмес, ичтен өзгөрүү. Мүмкүн ушул жылы жаңы адам болууга эмес, чындап өзүң болууга кадам жасагың келет. Эгер ошондой болсо, анда жаңы жылдык тилегиң жөнөкөй болсун. Кудай, сен менин жашоомдун борборунда бол. Менин ким экенимди өзүң аныкта. Ошондо сен жаңы жылга жөн гана максаттар менен эмес, тынчтык менен киресиң. Себеби сен эми өзүңдүн ким экениңди далилдебейсиң. Сен өзүңдүн кимге таандык экениңди билесиң. Жаңы жыл жакындаган сайын биз сырттан өзгөрүүнү каалайбыз. Ден соолукту жакшыртууну, көбүрөөк иштөө, ийгиликке жетүү, акча топтоо. Мунун баары жаман эмес. Бирок көбүнчө бул максаттардын артында тереңирээк калып отурат. Бул өзүбүздү багылуу сезүү, жакшыраак болуу, кийинки жылы мен жакшы адам экенимди далилдөө. Бирок чыныгы жаңылануу бул сырттан эмес, ичибизден башталат. Ыйса бизге жөн гана жакшы болууга эмес, жаңы адам болууга чакырат. Бул деген, эгер адам Ыйсаны кабыл алса, анда ал жаңы адамга айланат. Өзүн өзү далилдөөгө эмес, ырайымдын ичинде жашоого өтөт. Эми сенин багылуулугуң ийгиликке, статуска же элдин оюна эмес, кимге таандык экениңе байланыштуу болот. Бул чындык адамды эркиндикке чыгарат. Анткени дүйнө сага жакшы баа берүүнү токтотсо дагы, Кудайдын "Мен сени сүйөм" деген сөзү түбөлүк бойдон калат. Эстеп көрчү, ар жылы жаңы мен болом деп убада бергениң менен канча жолу ошол эле абалга кайтып келдиң. Себеби сен өз күчүң менен ички өзгөрүүнү жасай албайсың. Бирок Ыйса сенин ордуңа аракет кылып койгон. Ал сага жаңы ысым, жаңы жашоо, жаңы багыт берди. Эми сага жөн гана ал чакырып жаткан үнгө жооп берүү керек. Жаңы жыл бул жаңы максат коюу эле эмес, жараткандын үнүн кайра угуу мүмкүнчүлүгү. Эми сен ким экениңди далилдөөнүн ордуна ким экениңди эстеп жашайсың. Ошондо сен жаңы жылды тынчтык менен тососуң. Себеби сен эми жаңы адам болууну эмес, чыныгы өзүңдү Ыйсадан табууну үйрөнөсүң. Бул келе жаткан жылы сен өз күчүң менен жаңы адам болууга эмес, Кудайдын күчү менен чыныгы адам болууга умтул. Ыйсанын сүйүүсү сени тынчтыкка жеткирсин. Сен ким экениңди башкаларга далилдеп эмес, кимге таандык экениңди эстеп жашоого үйрөн, кымбаттуу досум. Келе жаткан жаңы жылыңыздар куттуу болсун деп, бул жылдын эсебинен акыркы жаштарга арналган уктуруубузда силер менен коштошмокчубуз. Кандай гана абал болбосуң, ким болбо, Ыйса сени кандай болсоң ошол абалыңда сүйөт.